Бизге дагы таланттуу коногубуз келип калды. Тааныштырып өтсөк, Абдулас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрынын солисти Үмүт Тилегенова. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыздар. Сизге чейин сиздин кесиптешиңиз келип жакында сезонго даярданып атабызды айтып өттү. Бул ирет сезон эмнеси менен өзгөчөлөнөт, эмнеси менен айырмаланат? Эми азыр биз ошо жайкы эсеболдон чыккандан кийин азыр ошо пландар түзүлүп атышат. Бир жылга план даярдап, кандай эмне болот деп ошонусун үстүндө иштеп атышат азыр биздин администрация. Биз болсо бир 19-нд Аида операсы менен ачылабыз буюрса. 17-синде биздин бир коллегабыздын концерти болот. Анан ошо 19 менен биздин театр сезону ачылып калат. Негизи биз эрте ачылчу элек, ошо октябрь айларында ачылып калчу элек. Буга себеп театрда болуп жаткан ремонт болуп атат. Ремонт дагы жакшы болуп атат. Театрыбыздын көркү ачылып, жакшынакай ремонт болуп атат бизде. Эң сонун. Билесизби, сизди кайсы убакытта, кышындабы, жайындабы, эртең мененби, кечиндеби, кайсы убакытта көрбөйлү ар дайым бир сырдуу, бир кырдуу, дайыма ушундай татынакай болуп жүрөсүз да. Мына ушул нерсенин сыры эмнеде? Сулуулугуңузга кантип кам көрөсүз дегендей. Чоң рахмат. Эми ар бир аялзат болгондон кийин аялзат сөзсүз өзүнө көңүл буруш керек, өзүн караш керек. Бир гана эл үчүн болбосо да өзүңдүн балдарың үчүн, өзүңдүн үй бүлөң үчүн, эң биринчи өзүң үчүн. Мен ошо принципти карманам. Принципти карманасыз жана кандай нерселерге көз чаптырасыз? Балким кечинде биз мисалы социалдык тармактардан окуп калабыз. Муз менен бетибизди сүртсөк, бетке брыж түшпөйт экен. Мына ушундай методикаларга кайрыласызбы? Мен эми маска жасайм, жакшынакай ошо натуралдуу кремдерди колдонууга аракет кылам. Өзүмдүн ошо кандай десем, өзүмдүн келбетимди дагы бир интернеттен бир жакшы нерселерди угуп, бир жакшы жаңылыктарды таап, ошол нерселерди колдонууга аракет кылам да. Интернет деп калдыңыз. Азыркы күнү чындыгында эле интернеттин заманы болуп атат. Мына ушул социалдык тармактар менен каражат тапкандардын саны дагы абдан көбөйүп атат. Сиз өзүңүз жакындап калдыңызбы бул дүйнөгө? Активдүү колдонуучусузбу? Негизи ошо кайсы доорду жашасаң, ошо доордун бир жакшы нерселерине сөзсүз шайкел келиш керек. Мен дагы ошо интернет тармагында, социалдык тармактарда өзүм жүрүп калам, бирок ал тарапта кантип каражат табат, ал тууралуу түшүнүгүм жок да. Бирок ошо социалдык тармакта дагы өзүмдүн бир топ чөйрөдө досторум бар, ошолор менен сүйлөшүп, кат жазышып, өзүмдүн дагы бир керектүү нерселерди ошол жактан алып, эми бүгүнкү күнү бул интернет болуп аябай сонун болбоду. Эгерде мурда биз ошол нерсенин баарысын библиотекаларга барып издеп, ошол жакта сааттап отуруп бир нерсени тапсак, эми азыр интернеттен жакшынакай эле клавишени набирать эте алып эле жакшынакай өзүнүн информацияны таба алабыз да. Бүгүнкү күнү ушул информациянын элге жетиштүү болгону эң сонун болуп атат. Мисалы үчүн мурда биз атайын Ленинкага барып, музыкальный зал деп коет, ошого жазылып, пластинкаларды укчубуз да. Ал пластинкада бирөөсү болот, бирөөсү болбой калат. Биз издеген ырчы бар болсо болот, болбосо болбой калат да. Бүгүнкү күнү ошо интернет менен каалаган ырчыңды таба аласың да, ошол жагы абдан сонун да. Анткени биз деген өзүбүздүн үнүбүздү, бул үндү биз өзүбүздүн связкабызды көрбөгөндөн кийин биз ошонун баарысын ойлонуп, мындай кандай десем, баягы көрбөгөн нерсе менен иштейбиз да бизче. Ошон үчүн бизге абдан керек. Мисалы үчүн башкалар кандай ырдап атат, кандай деңгээлде ырдап атат, техникасы кандай, голосоведениясы кандай, ошол нерсеси бизге аябай керек да. Анан бүгүнкү күнү ошо интернеттен жакшынакай опера ырчылардын видеолорун көрүп, атактуу ырчылардын видеолорун көрүп, ошолордун ырдаганын уккан бизге абдан жакшы да. Бир гана бизге эмес, мен бүгүн студенттерге айтып коем, силер бактылуусуңар. Интернет болсо эле болду, силер каалаган өзүңөргө жаккан, өзүңөрдүн табитиңердеги жакшынакай ырчыларды таап алып уксаңар болот. Бүгүнкү кандай жакшы заман келди. Азыркы учурда кайсы ырчылардын ырлары сиздин плейлистиңизде жаңырып турат анда? Мен эми көбүнчө ошо Монсеррат Каблени угам, анан тилекке каршы ал адам өтүп кетти. Ал адам ошо устат катары да абдан жакшы болгон экен, өткөндө ошо
Баскамдын бир интервьюсун угуп турсам, ага абдан ушундай таасир берип, жакшы жардам кылып, ушундай бир жакшылыктарын аябаган экен да ушу Басковго. Андан тышкары ушул адамдын үйүндө алып жүрүүсү, ошо опера тармагында үйүндө алып жүрүштү. Бир өзүнүн бир жакшынакай ыкмалары, бул ырчылык же бир жана эне менен кудук каскандай деп коет да. Негизи деген ырчылыкта айтышат, опера ырчыларына эки жашоо керек деп. Бир жашоо үйрөнгөнгө, экинчи жашоо ырдаганга деп. Анткени опера ырчылар канча жашка келбесин, канча жашында ошо сценаны таштап башка мугалимдик тармакка өтпөсүн, ошого чейин даже мугалимдик тармакта да өткөндө дагы алар ар дайым өзүнүн ошо эмесин кайра кайра үйрөнүп, кайра изденип турушат да. Мына ушул музыковед бир айымдын сөзү эсимде да. Опера ырчылары жыл сайын барган сайын үнү тапталып, үнү ушунчалык коңур чыга баштайт. Жана ошого жараша айрыкча мырзалар салмак кошо баштайт дейт. Арык опера ырчысын кезиктирүү мүмкүн эмес деп. Ушул чынбы? Эми мындай да, арык операчылар деле бар, алар жок эмес да, бар. Бирок бир операны көтөрүш үчүн, мисалы үчүн чоң партияларды көтөрүш үчүн абдан чоң күч кетет. Бул оңой нерсе эмес да. Бир гана биздин связка иштебейт, анда дене иштейт. Дене толугу менен иштейт. Анан операчылардыкы абдан татаал нерсеси бул, мисалы үчүн, эгерде башка аспапчы деп коюн, аспабын гана ойноп, мисалы үчүн эгерде жеке аспапчы болсо, оркестрде отурган, ошо аспабы менен алек болсо, операчылар сахнада ойнош керек, актер катары, оркестрде угуш керек. Андан тышкары бизде дуэт деген болот, трио, квартет, секстет, эмелер деп ансамбльдер кете беришет ар кандай. Ошондо да өзүңдүн курбуларың болуп, ошол нерсеге бир жакшынакай болуп киришиң керек болот да, ошо чогуу ырдап аткан ансамбльдерге. Бул физикалык күчтү да талап кылат. Бул да оңой эмес да. Бул ошо операнын башынан аягына чейин бир операны ырдап чыгыш, бул абдан эле бир чоң мээнет. Мына ушул бир операны ырдап бүткөндөн кийин сиз кандайдыр бир чарчап калган сезимдер болобу? Бир операга биз 2 айдай даярданабыз, 2 ай мурда айтылат. Пландарга коюлуп, ушундай даярдана башташат. Мисалы үчүн, жакында бир опера болуп калса, кийинкиси качан, ушундай эмелерибиз айтылып турат да. Анан даярдык абдан чоң. Бул нерсеге оңой эмес. Биз деген живой организм бизде. Бир күнү ооруп калабыз, бир күнү содуруп калабыз, бир күнү жөндөн жөн чарчап калсаң деле үнүң чыкпай калышы мүмкүн да. Ушундай бизде эмелер болот. Анан бир операны элдин алдына алып чыгыш оңой эмес, бул абдан чоң мээнет. Муну ушул искусство адамдары гана түшүнөт да, көбүнчөсүчү. Туура айтасыз. Мына ушул абдан чоң мээнетти талап кылат чындыгында эле. Айрыкча бул операда эмгектенгендер билет болуш керек. Мына ушул чоң эмгекти биздин эл азыркы күнү кандай баалап атат? Жакында жаңы сезон ачылат экен, жаштардын кызыгуусу кандай болуп атат? Деги эле операга болгон көз караш бүгүнкү күнү кандай? Эми мен бала кезде биздин ошо телевидениялардан жакшынакай опералар берилчү, оперетталар берип турчу. Мен билем, бала кезимде, мен кичинекей кезимде эжем Аста Секен Голукту деген аябай сонун спектакль болду, аябай сонун деп, аябай анан ошону күтүп, аябай качан берет ошону, качан берет деп анан көргөнбүз да абданча. Ошондой телевидениядан опера, оперетталар кайра берилип турчу да. Бүгүнкү күнү ал нерсе аз. Чын айтканда, мисалы үчүн мен консерваторияга келген жылдары ошо театрда иштеп калдым. Ал кездерде мен көрчүмүн, окуучулар бир күндө 1-2 жолу сөзсүз спектакльдерге келишчи да. Анда абонемент деп койчу, окуучуларга таратчы. Андан тышкары бул абонементтер студенттерге да иштечи да. Мисалы үчүн биз консерваторияда окуп жүргөндө, силер студенческий билетиңерди көргөзүп эле киресиңер, силер консерватория студентисиңер, силерге бесплатно болот. Баргыла деп биз ошо ар бир жума сайын ошо опера театрында жакшы спектакльдерди көргөнгө аракет кылчубуз да. Андан тышкары бир гана биздин вуз эмес, башка вуздарга да ошондой мамиле болчу. Ошентип, ошо советтер доорунда
бала кезинен баштап. Мисалы үчүн бизде балдар опералар да бар да, кичинекей балдар үчүн. Ошо садиктерден баштап, 1-класста окуу тармагында, студент катарында баштап, ошо биздин муундарыбыздын жан дүйнөсүн жакшынакай байыткан экен да. Ошо опера Советтер Союзу маалындачы жакшынакай байыткан экен. Ошо кездеги адамдардын жан дүйнөсү бай. Бүгүнкү күнү да алар ошо бир гана опера болбосо башка дагы тармактарга кызыгып, бүгүнкү күнү жакшынакай үн кандай деңгээлде болуш керек, ошону табиттери сезип, бир жакшынакай качественный музыканы укканга алар муктаж. Ошо орто жолдон 90-жылдар болуп кетип, керек болсо нанга да жетпей калган учурлар болду. Ошондон кайра бир башка жаңы муундар өсүп кетти. Алар бүгүнкү күнү мен толугу айта аламын, алар ошо искусство тармагында өзлөрүнүн бир табити кедей адамдар. Ошо тармак ошол кездеги муундар бүгүнкү күнү алардын эң биринчи ошо бир максаты акча жана акча деген муундар болуп калды десем жаңылбайм да. Табити кедей болгон адамдар бул коом үчүн аябай эле мындай кооптуу десем жаңылбайм да. Анткени табити күчтүү болсо, ошо жан дүйнөсү бай болсо, ал адамдар эч качан жамандыкка барбайт деп ойлоймун. Жана алар дагы бир ушундай өнүгүп өсүш үчүн өзүн изденүү, жакшылык тармагында изденүү катары бир умтулган адамдар болот да. Ошон үчүн мына бүгүнкү күнү дагы кайсы министерство болбосун, балким образование болобу, Минкультура ушул нерселерди кайра айтып келип атат. Бирок ошо Минкультуранын өзүнүн бир ойлорун дагы башка министерстволор кабыл алып, мисалы үчүн образование кайра ошо абонементтерди кайра кириш керек. Биз кичинекей балдарыбыздын табиттерин жакшынакай өстүрүшүбүз керек. Келечекте алар жан дүйнөсү бай, мекеним деп мекенине күйгөн. Ошо кыргыз элине келечекте жакшы бир нерселерди алып келип, биздин Кыргызстаныбызды көтөрө турган жан дүйнөсү бай адамдардан болуш. Туура айтасыз. Чындыгында эле азыркы учурдун көйгөйлүү маселелеринин бирин так жана тамай айтып кеттиңиз. Чоң рахмат сизге. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азыр болсо кайсы ырды аткарып бересиз? Азыр болсо ошо Кабылбек Такаевдин Махаббат вальси деген ырды аткарып берем. Биздин төрүбүзгө өтүп бериңиз анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн ажарлуу, таланттуу опера ырчысы Үмүт Тилегенова өзүнүн керемет музыкалык чыгармасын аткарып берет. Анда кабыл алып коюңуздар.